Учурда коомчулукта жин оорулары, стресс, депрессия илдеттери аябай көбөйүп кетти. Канчалаган мекендештерибиз бул илдеттердин айынан азап тартып келишет. Мунун себеби эмнеде? Албетте, коомчулуктагы кенен жайылган күнөө иштер, бузгулуктар, көз ачыктык, бакшылык, кара магия. Ыйык Куранда Аллах Таала мындай дейт: шайтандардын кимге түшөрүн кабар берейинби? Алар ар бир жалганчыга жана күнөөкөргө түшөт. Албетте, биз мусулман болгон соң бул илдеттердин шипасын Курандан жана сүннөттөн издейбиз. Мындан өткөн күчтүү шипа булагы жок албетте. Фуркан медициналык борбору учурда жогоруда аталган илдетке чалдыккан пациенттерди дарылап, жардам берип, кызмат өтөп келет. Борбор дем салуу ыкмасын жалаң гана Курандын жана сүннөттүн негизинде жүргүзүп келет. Аллах Таала Куранда биз Куранды момундарга шипа, мээримдүүлүк болсун үчүн жөнөттүк, а капырлар үчүн зыянды гана арттырат деген. Аятта айткандай, демек момундар үчүн эң мыкты шипа бул Куран экен. Дем салуу жана жин чыгаруу иш-аракеттеринде негизинен пациенттердин жеке ибадатынын калыптанып, өсүшүнө көмөкчү болуп, такыбалыкка жана ширктен кайтарууга үндөйт. Эмне үчүн? Себеби жин оорусунун эң күчтүү дарысы бул такыбалык. Ошол эле кезде көз ачыктык, кара магия, сыйкырчылык, бакшылык сыяктуу жат көрүнүштөгү жөрөлгүлөр тууралуу кенен түшүнүк берип, коргонуу чараларын практикалык негизде үйрөтөбүз. Ар бир пациентке жекече мамиле жасап, анын психологиялык абалын түшүнүү, ошого жараша мамиле кылуу дарылоо ыкмасынын эң негизги факторлорунун бири болуп эсептелет. Борбордун максаты бир эле материалдык кызыкчылыкты көздөбөстөн, тескерисинче бул багытта сапаттуу кызмат көрсөтүү. Борбордун адистери атайын даярдалган тажрыйбалуу, илимдүү билимдүү командадан турат. Жамааттык жекече дем салуу кызматтары жана ошол эле кезде үйгө барып же болбосо чет өлкөгө чыгып дем салуу кызматтары да каралган. Эгер сиз молдодон молдого, тааптан таапка каттап 10-15 жылдап барбаган жериңиз калбаган болсо, толук маалымат жана чыныгы ийгиликтүү шипанын жолун биз айтып беребиз. Мындан сырткары борбордо пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын медицинасынан болгон хиджама, башкача айтканда кан алдыруу кызматы бар. Адамдын каны 90 күндөн баштап 120 күнгө чейин аралыкта эскирет. Хиджама бул теридеги эскирген кан клеткаларын атайын аппараттардын жардамы менен сордуруп салуу. Илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында да хиджаманын адам үчүн эң пайдалуу жана зарыл экендиги тастыкталды. Бул жаатта чынчыл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айтканында шек жок. Силер даарыланган эң жакшы нерсе бул хиджама. Хиджама бул сүннөт, оорунун алдын алат жана канды жакшы жүгүртөт, иммунитетти көтөрөт, тамакка табитти жакшыртат, уйкуну нормалдаштырат, эркектин бел күчүн арттырып, аялдарды жашартат. Адамдын ички организминин жакшы иштешин жөнгө салат. Бул кээ бирки гана оорулар, калганын биздин адистерден сурап алсаңыз болот.